8 декабр Кыргызстандагы телекөрсөтүү жана радио уктуруу кызматкерлеринин кесиптик майрамынын урматына журналистика тармагында эмгектенгендер арасында түрдүү багыттагы иш-чаралар өтүүдө. Бул жаатта Жалал Абад шаарында жайгашкан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да четте калышпады. Айтайын дегенибиз, Жалал Абад шаардык мэриясы жана шаардык кеңештин депутаттары менен бирдикте кесиптештерибизге спорт оюндарынын командалык түрүнө кирген волейбол жана футбол оюндары боюнча мелдеш уюштурушту. Бүгүн өзүңүздөргө маалым болгондой, телевидение күнү 8 декабрь. Жергиликтүү бийлик биз кабинетибизге жосо да бир жерге чакырбай эле спорт чөйрөсүндө дагы биздин журналисттерибизди көргүзгү келди. Ушундай спорттук иш-чараларды уюштуруп берип, биз журналисттерди майрам менен куттуктап кетип атабыз да. Анан бир эле журналисттер эмес, бөлөк тармактагылар дагы аялдар арасындагы спорттук мелдештерди өткөрүп берип атабыз. Мектептер арасында, ата-энелер арасында спорттук иш-чаралар өткөрүлүп атат. Спорттук майрамдын алкагында алгач журналист айымдар волейболдук аянтча да күч сынашты. Кесиптештер арасындагы таймаштарга күн мурунтан байма-бай машыгууларды өткөзүшкөн белем, Жалал Абад медиа борборунун алдындагы Жалал Абад телевидениесинин волейболчу кыздары атаандаштарына караганда бир топ артыкчылыкка ээ болушуп, биринчи орунду жеңип алышты. Экинчи орун Жалал Абад областындагы ар кайсы пресс кызматтардан куралган журналист кыз-келиндердин командасына ыйгарылды. Ал эми регион телеканалынын волейболчу айымдары 3-чү орунду камсыз кылышты. Жеңүүчү командадан эң мыкты оюнду Эльвира Ашырбекова көрсөтө алды. Ооба, бул оюнга биз даярдандык. 2-3 күн мурда даярданып, андан кийин кече эс алдык. Бүгүнкү жыйынтык абдан сонун деңгээлде болду. Жеңишке жеттик. Жалпы журналисттер менен бирге сүйлөштүк. Буюрса ар жуманын ишемби, жекшемби күндөрү даярданып турабыз. Журналист айымдардын волейболдук таймашынан кийин журналист мырзалар арасындагы кичи футболдук мелдештер башталды. Журналист мырзалар арасындагы мелдештер да бүйүр кызытка маанайда өтүп жатты. Колдоруна такай телекамера, микрофон кармаган кесиптештерибиз футзал аянтчасында профессионал оюнчулардан кем калбагандай оюндары менен күйөрмандардын эсинде калышты. Айрыкча Жалал Абад медиа борборуна караштуу Жалал Абад ТВнын жигиттери менен ар кайсы тармактын жалпыга маалымдоо каражаттарында эмгектенген пресс аталышындагы тандалма командалардын оюнчулары мыктылыгын көрсөтүшүп, жеңүүчү жамаат аталышты. Мыкты оюнчулар бар, көрдүңүздөр. Тердетип көпкө чейин эле физикалык жактан кыйнады. Прессингтер болду. Ошого карабастан биз өзүбүздүн баягы техникабызды, тактикабызды көрсөтүп, жеңишке жете алдык десем болот. Бул оюнга биз өтө көп даярданган жокпуз. Болгону бир күн гана. Балдар баягы буттарын кичине разминка кылыш үчүн бир күн гана даярдандык. Болгону ошол. Азыркы учурда биздин команда эң сонун өздөрүнүн чеберчилигин көрсөтүшүп, мынакей биздин атаандаштарыбызды утуп чыкты. Оюндардын жүрүшүндө уюштуруучулар массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлери арасындагы оюндарды мындан арыда байма-бай өткөзүп турушаарын белгилешти. Маматкадыр Маматалиев, Бектур Иманалиев, Жалал Абад шаары.